Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин лекциябызды улантабыз. Жалпы лекциянын ысымы Атилла кыргыздын даңазалуу баатыры. Конкреттүү тема Атилланын аскер жүрүштөрү. Көп тарыхый адабият бар Атилла жөнүндө, кайсы аскер жүрүштөргө катышкан, ошонун баарын система түрдө түшүрүп, баарына жыл менен айтып берейин деп атам. Кайсы жылы, кайсы аскер жүрүштү Атилла хан башкарды. 434 жылы Атилланы, анан Беледаны хандыкка шайлады. Ошол жылы Каган Жага хан Ругила бир салгылашууда курман болуп, анан ошондо Беледа экинчи хан болчу, Беледаны биринчи хан кылып, ага хан кылып шайлады. Атилланы болсо экинчи хан кылып, жөнөкөй хан кылып шайлады гундарга. Улуу хан же биринчи хан ичкиликтерди, анан жана оң канаттарды башкарчу. Экинчи хан болсо же жөнөкөй хан сол канаттардагы төмөндөрдү элдерди башкарчу. Ошо менен Атилла 434 жылы гундарга экинчи хан болуп шайланат. Курултайга бир 300 кишидей чогулат, күзүндө шайланат. Ошондон баштап Атилла өзүнүн экинчи хандык же хандык милдетин аткара баштайт. Атилланын мүнөздөрү болсо абдан көп жазылган. Негизгиси бул адилеттүүлүгү, экинчи акыйкаттуулугу, үчүнчү жөнөкөйлүгү, төртүнчү жанагы кадр тандаганга ошого жөндөмдүүлүгү. Тегерегине чогулткан адамдары абдан баары каарман, абдан баары чыган, кыйын, акылдуу инсандар болчу. Мындай адамдар тегерегине топтолгон. Айбарс бул гундардын сол канаттагы улуу камы. Атилланын тайекеси. Бир 18-20 жаш Атилладан улуу. Кара төлөк кыргыз уруусунан Кара төлөк деген ысым менен ханзада. Атиллага жардамчы болчу. Аскер жау вазир. Аскер министр дейди, ошол функцияны аткарчу. Үчүнчү славян ант. Бул ант деген бүгүнкү Орус, Украина, Беларустардын бабалары. Славян ант Поскребыш. Энеси гун болчу, атасы ант болчу. Поскребыш өзү сабаттуу, адилеттүү, абдан жакшы ханзада болчу. Бул Атилланын жанында жанагы Тамгастана башы болчу. Тамгастана деген бул жанагы таможня же бажыкана деп коебуз бүгүн. Экинчи ошол жерден дагы акча чогултат да, каржы министринин функциясын аткарчу. Үчүнчүсү бул жанагы Тамгастана башы болуп, эмелер менен чет мамлекеттер менен дагы мамиле кылат. Министр иностранных дел ошолордун функциясын аткарчу. Поскребыш. Орест деген латинден келген бул аманат болчу. Анан калып калды. Көп жылдарга бул эмеде Гун империясында Атилланын жанында калып калды. Атилладан кичүүрөөк болчу, бир 2-3 жаш кичүү болчу. Бул Орест өзү эл төмөн башы болчу. Эл төмөн башы муну которсо болот бүгүн начальник военного штаба. Жанагынын баарын саноону, эсептөөнүн баарын өткөзчү. Канча кажерде аскер бар, кажерде канча жылкы бар, кажерде кандай аттар бар, кандай куралдар бар. Ошонун баары кантип чогултуш керек. Жанагы начальник военного штаба деген. Аны эмелер түштү, жана пландарды, географический пландарды кантип биз чабуул кылабыз, каягынан чабуул кылабыз, кажерге барабыз. Ошол Орест абдан сабаттуу болчу, анан ошо функцияны аткарчу. Аранда эки германдардын хандары, бирөө Валамир Оскоттордун ханы, бирөө Ардарих Гепиттердин ханы. Эми бир айтып кетейин. Поскребыштан тышкары, Оресттен тышкары, мынау Айбастан тышкары Кара төлөк, Валамир, Ардарих үчөө Атилла менен баягы мектепте окучу. Мектепти бир окушкан, бир класста, бир группада, жанагы Аксүйөктө Мондушкан түзгөн мектепте окучу булар. Биздин кыргыздын бир чыгаан тарыхчыбыз бар, Орозбек Айтымбетов деген 6 том жазган.
Кара Кыргыз деген кыргыздарга арналган тарых. Мынау экинчи том жалаң кыргыз гундарга арналган. Мына окуп берейин бул жерде. Атилла гун байыркы кыргыз, гот, эзелки герман жана латын тилдеринде эркин сүйлөгөн. Тегерегине дайыма белгилүү адамдарды топтогонда алар менен мамилелеш болгон. Орун очок издеп келген качкындардын билимдүүлөрүн өзүнүн мамлекеттик аскерлик кызыкчылыктарына пайдаланган. Гун мамлекеттин башкы обозгери болуп грек Орест кызмат өткөн. Анын уулу Ромул Августул кийин Батыш Рим империясынын акыркы императору болгон. Мунун уулу жана Оресттин уулу ак сүйөктө төрөлгөн. Ошол жерден чоңойгон. Акыркы Рим императору болгон киши бала ошол жерде чоңойгон. Атиланын короосу мына двор деп коет, Атиланын тегерегинде чоңойгон. Атактуу Александр Македонский өзүн Юпитердин уулумун десе, Атила Көкө теңирдин кулунумун, кең дүйнөнүн чүрпөсүмүн дечү экен. Ошентип бул жерде Атиланын да бир касиети билинип атат. Кадрларды тандаганды абдан жакшы билчү. Ким сабаттуу, ким акылдуу, ким жүрөктүү, ким каарман, ошолордун баарын тегерегине чогултчу экен. Да бир пикир бар бул жөнүндө. Вольфганг Акунов деген белгилүү бүгүнкү гуннолог, Гунна деген китебинде жазат. Атилла отличался такой железной волей, таким авторитетом, что такие выдающиеся вожди своего времени, как Валамир, Святозар, Ардарих и другие, подчинялись ему беспрекословно, признавали его верховенство. Атиланын үстөмдүгүн таанычу экен алар. Бардыгы эч сөзсүз. Анткени Атила өзүнүн жанагы айкөлдүгү менен, өзүнүн акылы менен, өзүнүн авторитети менен баарын ошентип баардыгына мындай үлгү болчу экен да, башкача айтса. Атила 434-жылы экинчи хан болуп шайланат. Сол канаттын ханы. Сол канат ошондо эмеде жайгашыптыр. Дунайдын орто агымынан баштап тетиги Дунайдын аягына чейин, тетиги Кара деңизге куюлганга чейин ошол жерде бүт жана кыргыздардын, сабырлардын, славяндардын, дагы айрым германдардын ошол жерде уруулар жайгашыптыр. Дунайдын ортосуна чейин жайгашыптыр. Ошол сол канат экен. Ошол жерде Атилла башкарчу экен, экинчи хан болуп. А Дунайдан ортосунан аягына чейин, башына чейин, тетиги Рейнге чейин баарын, тетиги Пуштаны, ар жагын Карпатаны, ар жагын Германиянын четин, анын баарын жана биринчи хан Береде башкарчу экен. Ошол жерде тейлечү экен. 434-жылы Атилла экинчи хан болуп шайланды, бирок авторитети абдан чоң. Атилланы батыш урумда билет, анткени аякта Атилла легат болуп чыкты, аякта аскер кызмат аткарды. Атилланы чыгыш урумда билет, Атиланы бүт гундар жакшы тааныйт, жакшы билишет, мындай сыйлашат. Анан ошондо Рейндин ылдыйкы агымынан Рейн жанагы түндүк деңизге ошол жерде куюлат. Ошол жерде франктар жашачу. Франктын эли эми мындай эмес ойлосо бир 60 000 эмес аскери бар экен. 60 000 аскери бар болсо анда 500 миллиондой да эли франктар. Кийин франктар 100 кылымдан кийин Францияны басып алып, Франция франктардын ысымы мына ошо наамга ээ болот. Азырча франктар ошол жерде жашайт, франктар. Алар германдар, эч кандай романдар эмес, француздар эмес. Азыр ушул мезгилде, жана мен айтып аткан мезгилде 5-кылымда алар германдар. Анын эки бир тууган атасы курман болгондон кийин эки уулу, бирөө 26-да, бирөө 22-де, уулу Меравих, кичүү баласы Гундебаут, аналар Атиллага элчилик жибериптир. Эми карабайсыңар, Атилла экинчи хан. Ошол жактан өтүп кетип, жанагы биринчи хандан өтүп Атиллага келишиптир. Атилланын авторитети. Элчилик мындай кат менен келиптир. Атилла бизде жана эки бир тууган Гундебауттун балдары мурасты талашып атышат. Ким корол болобуз деп. Аны сен келип чечип бербесең болбойт. Же өзүң чечпесең бирөөнү жибер.
Анын Атилла ошол жерден аларга макул болуп жиберет 3 кишини 337-жылы башында жиберет. Жазында жиберет. 3 кишини. Биринчи Сабырдын камы Эскам, алда бир 60 киши, Сабырлардын камы Эскам. Сабырлардын камындагы ким бар жанагы? Айбарс бар. Бирок Айбарс өйдө жогорулап кетти. Эме болуп Атиланын жанына жана сол канаттын камы болуп кетти. Эми ал мезгилде кам деген жалаң эле эме эмес, жалаң эле жанагы диний кызматкер эмес, ал жанагы мындай башкача айтканда политикалык жетекчи болчу. Политрук, баарын духун көтөрчү да, мындай кылгыла, тигиндей кылгыла да баарын ошо политрук болчу. Ал жанагы Айбарс Атиланын жанына жүрөт. Эскамды жиберишет. Эскам бир жашы 50-ден 60-ка кеткен Эскам. Анан бир аксакалды жиберет. Бурунку Тамгастана башыны Деряба дегенди Паскыробуштун атасын жиберет. Ал бир 70-ке келип калды. Сен аксакал болуп сен бар. Ошону эметтеп славян антты жиберет. Анын үчүнчү эмени жиберет. Остгот Ханзаданы жаш жигит экен, бир 25-те Жидерих дегенди жиберет. Үчөө башында ант славян Деряба, экинчи Сабырдын камы Эскам, үчүнчү Остготтун Ханзадасы Жидерих, үчөө кетишет тияка эме калыс болобуз. Ошонун баарын алардын талаш тартысын чечип беребиз деп, анан аларды 200 кыргыздын 200 аскери тегеректеп сакчы болуп жетишет. Алар бир айда жетишет, тияка 1,5 айда жетишет. Жайы башында жетишет. Аяктан жана маселени чечет. Маселени чечкенде ошо королдукту 2-ге бөлөт. 2-ге бөлүп көбүн кимге берет? Жана улуу баласына Мерабихке, кичи бөлүгүн Бундыбаатка берет. Ошентип бөлүп маселесин чечип берип, эч кандай чатак болбосун деп экөөнү отургузуп, экөөнүн баарын сүйлөшүп, баарын чечип, анан кайра кетишет. Абдан жакшы белек берет аларга. Алтын, асыл таштар, жана терилер, кездемелер, жештер, жасалга буюмдар, жакшы белектерди берет, баалуу белектерди берет. Келе атышат, июндун башы келе атканда Страсбург деген жердин жанынан өтөт. Страсбург деген жер, бүгүнкү Страсбург деген жер. Ошол мезгилде аты ошондой эле болчу, Страсбург. Ошол жерде Гундахар деген бургунттардын королу, анан бургунттун бургунттун королу Гундахарда ошондо аскери 50 000 экен. Эскери 50 000 десең, мындай түшүнсө болот, 500 000 адамдары бар экен. Гундахар аларды конокко чакырат, мага келгиле, конокко алып деп, баарын конокко чакырат. Анан жанагы байлыктардын баарын көрүп, Гундахар анын түнүчүнө баарын өлтүрөт. 3-өн тең өлтүрүп, сакчыларын да баарын өлтүрөт. Өлүктөрүн, сөөктөрүн немеге рейнге кыргытат, билбей калсын деп. Бирок 2 сакчы чалажан болуп, жээк жака чыгып калат экен, жээк жака. Ошол жээк жагына бир жана тамырды, бактын тамырын кармап калып, ошол жерде калып калат экен. Ошол жерде жана жергиликтүү келттер аларды чыгарат, анан алып барып катып дарылайт. А келттер болсо жергиликтүү элдер. Мен баягында өткөн лекцияларда айтпадым, бул бургунттар бияка эмеден келген. Тиги Карпатанын тиги башынан Дунай жактан келген бургунттар. Бургунттар келип биякты ээлеп алып, буларга үстөмдүк кылып, бизлерге кожоюн болобуз, сиздер деген бизге баш ээсиңерди баарына салык салып, аларды керек болсо кулчулукка сатып, кыздарын тартып алып, абдан буларды үстөмдүк менен ошо башкарат да. Келттер бургунттарды өлө жаман көрөт, абдан жаман көрөт. Анан келттер жана ошо чыгарып, 2 кыргыз жигитти чыгарып, жана жарадар экен, бирөөнүн колу чабылган экен, бирөөнүн буту сынган экен, кылыч менен урганда аларды сакайтып, эметип, 1 айда тургузуп алады. Эметип, анан акырын жашыруун жеткизип берет Атиллага. Август айы. Август айында Атилла ушун бир заманда мобилизация кылат, чогулгула деп. Чогултат. Ошо гундардын бир касиети 3 күндө чогулчу. 3 күндө аскерлер чогулчу. Бир гун түмен алат, түменди өзү менен алат. Бир славян түменди, жана Паскыробуштун туугандарын, бир гот түменди, жана Жидерихтин туугандарын 3 түмен менен жолго чыгат. 10 күндө жетет бияка. Анан бияка чабарман жиберет кимге?
кимге аятчиге аятчи экөө жакшы аятчи экөө мындай айтса дос аятчи мен билем сен гундарды өлө эме бургундтарды өлө жаман көрөсүң алар келип силердин жериңерге өзүнүн королдугун орнотуп өзүнчө эле бийликти аткарып атышат силерге эчтеке төлөбөй силерди таанабай жардамга кел деп аятчи айтат мен келем деп жардамга кайра чабарман жиберет. Аятчи 6 легион менен келет экен, 24 миң киши менен аятчи. Гунда Атилада 30 миң атчандар. Анда эмеге жиберет, жанагы франктарга чабарманды Гунда Баутка жана корол кылган эмеге шайлаган. Гунданалар шайлабадыбы. Силердин эмеге берген белектердин баарын жана бургундар тартып алды. Жардам бергиле. Алар эле келишет 10 миң солдаты менен. Ошондо Страсбургдун тегерегинен Атилла 3 түмени менен, бирөө Гун түмени, Кыргыз Сабыр түмени, бирөө Гот түмени, бирөө Славян түмени, аятчи 6 легион менен 24 миң солдат, Гундебаут Франк кичи жана кичи королу ал 10 миң киши менен келип курчап шаарын алып, талкалап, Бургунд деген эменин баарын жоготот. Качышат бир 5-6 миң калгандан баарын алат, кулчулукка сатат, кыздарын гундарга үйлөнсүн деп бөлүп беребиз деп алып кетет. Абдан бай олжа менен кайра артка тартат, декабрь айында кайра келет. Экинчи аскер жүрүш Вестготторго каршы болгон. Вестготтор славяндардын жана гундардын касы болчу, душман деп коет. Бир айдан кийин аятчиден эме келет, чабарман келет. Сен аскер жүрүшкө чык. Гаронор деген жерге кел, ошол жерден биз жана Вестготтор менен салгылашабыз, аларды жеңишибиз керек. Анткени баягы Вестготтор биринчи гундардан качкан, эмеден Баламберден качкан, экинчи жана Ульжинден качкан, Ульжин 401 аларды жеңип алган, алардын королун Гайна деген башын кесип жана Аркадий деген императорго белек кылып берген 401 жылы биздин доордо. Андан бери мына 38 жыл өттү. Алар келип бияка ошол жактан качып, жана түштүк Галия, бул түштүк Франция, бүгүн түштүк Франция, ошол жердин өзүнүн королдугун орнотуптур. Аскери бар экен, 60 миң аскери бар экен. Плюс 20 миң сарматтар, аларда гундардан качкан сарматтар, аларга кошулуп ошолордун бир эмеде королдукта жашайт экен. Бургундта келип алып, жергиликтүү кельттерди, галдарды үстөмдүк кылып, башкарып, салык салып, жергиликтүү кельттер, галдар ошол жерде экинчи сорт тургундар болуп калыптыр. Биринчи сорттор жанагы кожоюндар, Вестготтор экен. Алар көтөрүлүшкө чыгат. Көтөрүлүшкө чыгып, анан кийин Римге жиберет, Рим император Валентинианга. Биз болсо Римдин тургунубуз. Көтөрүлүшкө чыктык. Сиз жардам бергиле деп, анан Валентиниан жиберет аятчиди. Аятчи чыкканда Атиллага эме жиберет, чабарман жиберет. Анан Атилла 3 түмөн менен, аятчи жанагындай эле 6 легион менен, аятчиде 24 миң, жана Атилла 30 миң, анан жергиликтөр дагы жана галдар келте дагы 30 миң киши чогултат. Ошо менен 80-90 миң римдиктер жана 60-80 миң эмелерди курчап, ошол жерден жеңет Вестготторду. Бөлүп атканда 5 миң биз колго алып кетебиз, кулчулукка алып кетебиз. Пуштага 5 миңди, 10 миңди тиги кулчулукка сатат, алтын кең өндүрүшкө эмеге Испанияга сатат. Калгандарын Римге сатабыз, жака сатабыз, жаш кыздарын, аялдарын алып кетебиз деп бөлүп атканда эмеден Валентиниандан адамдар келет, буйрук менен токтоткула, баарын бошоткула. Анткени ошондой шек бар экен, Валентиниандын энеси жана Галла Плацидия бир мезгилде ошол жерде жашап калыптыр. Вестготтордун королу менен сүйүү болуп калыптыр да. Анан ошо жанагы Валентиниан Рим империянын императорунун баласы эмес, Вестготтордун мурунку королдун баласы деген шек бар экен тарыхта. Буйрук берет, токтоткула, баарын бошоткула. Гундар келди, болсо керек аларга. Болжону жана мамлекеттин кампаларынан бергиле деп. Атилла айтат, макул, мен жана мамлекеттин кампасынан алам, жана керектүү мага бергиле, жана шарап, барап, дан азык, жана азык түлүктүн баарын бергиле. Бирок 5 миң жаш кыз мен аял эстип кетем, үйүнгө эстип кетет. Анан кайра кетип атканда Төлөк менен Атилла сүйлөшүп атат. Төлөк анын аскер министри. Атилла айтат, мен ушул жерде аскер кызмат кылгам 7 жыл. Бул жерде мал бакса, неме эле сон. Кышында жылуу,
жайында салқын. Абдан жакшы жер. Ушул жерде келип эйлейли деп өкүшүп барышат. Аны эйлейбиз деп Атилла канча бир 15-20 жылдан кийин ага келет, чабуулга, Галияга келет, кайтып алып калат Атилла. Ошо менен укканыңарга чоң рахмат. Эмки лекцияга чейин ден соолукта болгула.